Кыргыз Республикасынын президентине караштуу 5 өлкөнүн президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректорлордун башын бириктирген илимий практикалык конференция академиянын бүтүрүүчүлөрү үчүн кесиптик дараметин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түздү. Иш чарада Польша, Германия, Түндүк Македония, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан жана Бавария өлкөсүнөн келген профессорлор мамлекеттик башкаруунун учурдагы көйгөйлөрү, аны чечүү жолдору, санариптик башкарууну ишке ашыруу жана мамлекеттик кызматтын келечеги тууралуу баяндама жасап, өз тажрыйбалары менен бөлүштү. It is a great opportunity to see how Kyrgyzstan is investing in people. Бул иш-чарага эл аралык эксперт катары чакырылганым үчүн ыраазычылык билдирем. Бул мен үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Илимий конференцияда ийкемдүү мамлекеттик башкаруу дүйнөнү сактайт деген доклад окуйм. Бул биз үчүн азыркы учурдагы көйгөйлүү делген маселелерди талкуулоого чоң аянтча болду. Санариптик доордо мамлекеттик башкаруу, реалдуулук жана чакырыктар деп аталган илимий конференция академия менен фонддун мааракелик датасына карата уюштурулду. Максаты дүйнөдөгү мамлекеттик башкаруу системасын санариптештирүү жана учурдагы актуалдуу маселелерди чечүүнүн жолун, багытын талкуулоо. Максатыбыз эмне? Азыр дүйнөдө башкаруу системасы, мамлекеттик башкаруу системасы кандай кыйынчылыктарга такалды? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Жаңы баягы санарип доорунда эмнелерди жасашыбыз керек? Коррупция азыраак болуш үчүн, чечимдер эффектүүлүк өйдөрөөк болуш үчүн ошону талкуулайбыз эл аралык профессорлордун катышуусу менен. 20 жылдын ичинде академия фонд менен биргеликте тажрыйба алмашуу үчүн аянтчаларды уюштурууга, мамлекеттик кызматкерлерге акысыз билим берип, алардын квалификациясын жогорулатууга шарт түздү. Магистратуранын 3000ге жакын бүтүрүүчүсү ийгиликтүү аяктап, учурда республика боюнча жетекчи мамлекеттик кызматтарды ээлеп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатышат. Ханс Зайдер фондун менен биргелешкен программанын стипендиантымын. Академияны бүтүргөндөн кийин көтөрүлүү болду. Бизде ошол жетектөөчү адис кызматынан бөлүм башчы болуп ошондон кийин келатам. Мындан 30 жыл мурда Советтер Союзу ыдырап, эгемен Кыргызстан реформаларды баштоого киришет. Ошол учурда мамлекет мыкты кесипкөй кадрларды даярдоо үчүн азыркы президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясын түзгөн. 2002 жылы Германиянын Ханс Зайдель фонду академиянын негизги өнөктөшү болуп, азыркы күнгө чейин ишмердүүлүгүн улантып келүүдө. Белгилей кетсек, жыл башында президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык мамлекеттик башкаруу академиясына көрнөктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун ысымы ыйгарылган. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.